Салам достор, баарыңарды Хопс операторунун биринчи этабынан ийгиликтүү өтө алышыңыздар менен куттуктайм. Өтпөй калгандар капаланбагыла, анткени башка операторлордон деле мүмкүнчүлүгүңүздөрдү сынап көрүңүздөр. Бир оператор баарыңыздарды алып кете албайт ансыз деле. Экинчи этап кандай болот? Ошол жөнүндө сиздерге айтып берейин. Билишимче, мен тест тапшырганыма бир жыл убакыт болуп калды уже. Андыктан баардык маалыматты так эстей албайм. Болушунча сиздерге айтып берейин. Биринчи орунда сиздерге 9 январь эртең буюрса ссылка келет. Ал ссылка менен сиздер телефонуңуздардын камерасын, микрофонун, интернеттин кандай иштейт экенин текшеришиңиздер керек. Бул тесттин алдын ала болчу талаптардын бирөөсү. Сиздердин телефонуңуздар ал талаптарга жооп бериш керек. Андан кийин ошол этаптан өткөндөн кийин сиздерге дагы бир ссылка келет тесттин өзүнөн өткөнгө. Тесттин качан өтөсүздөр? 12 январь күнү саат 9-дан баштап кечки 23:59 чейин ошол аралыктын каалаган убактысында кирип тапшырсаңыздар болот. Тест тапшыруу үчүн сиздер жарык, бетиңиздер тунук көрүнгөн бөлмө болуш керек. Тынч жай, кыскасы эч ким сизге тоскоолдук жаратпаш керек. Андан кийин загранпаспортуңуздар жаныңыздарда болуш керек. Тестти баштарда сиздердин личностти текшерип, андан кийин башталат. Сөзсүз түрдө тестке киргенге чейин браузериңиздерди обновлять этип алыңыздар. Браузер деген эмне? Бир канча браузерлер бар негизи, сиздер бирок ошол Google Chrome деле колдоносуздар. В общем, Chrome да. Андыктан ошол жетиштүү. Тест кандай болот? Тест комплекстүү тест болот. Бул деген биз билген эле катардагы суроо, анан бир жоопту белгилеп коюп кете берет дегендей тест болбойт. Тесттин форматы бир аз башкачараак. Биринчи эле ошол биз билген типичный тест болот. Ал деген суроо берилет. Арасында бир сөз калып кеткен. Варианттарда бир сөз бар. Ошол сөздүн кайсыл бири сүйлөмгө туура келет. Мисалы үчүн, ошентип сиздер бир вариантты тандайсыздар, андан кийин кийинки суроо башталат. Кийинки суроонун түрү, экинчи бөлүгү мындай болот.